Марат Пирназаров финанс рыногын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын жаңы жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалымат кылайык, 3-майда министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров аны дайындоо боюнча жарлыкка кол койгон. Буга чейин Пирназаров финансылык көзөмөл боюнча төраганын орун басары болуп иштеген. Министрлер кабинети аз камсыз болгон 120 000 үй бүлөнүн ар бирине бир жолку жардам катары 10 литрден өсүмдүк майын таратуу чечимин кабыл алды. Мындай чечим төрага Акылбек Жапаровдун жетекчилиги астында өткөн министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында кабыл алынды. Жыйындын күн тартибинде мындан башка дагы 9 маселе каралды. Капиталдык курулуш башкармалыгы Жалал Абад шаарына сейилбак курууга тендер жарыялады. Мамлекеттик сатып алуулар порталынын маалыматы боюнча тендердин пландалган суммасы 28 289 100 сом. Конкурстук тапшырмаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү 22 май.